Пайка кылганда паяльник ысыды мынакей тонкий зымдан баштайбыз. Зымдардын уштарын спичканын башындагы кылып арчып алдык. Эми ошол зымдарыбызга олоонун өзүнө тийгизсек, мына учунда олоо жабыштырып койгон. Олоонун өзүнө сразу кармабайт. Эми ушул олоо реакция бериши үчүн биз буну кислотага малып алабыз. Бул кислота хостовардан паяльник кислота деп сурасаңар берет. Кислотага малабыз. Эми тийгизсек, мынакей олоону кабыл алды. Мынакей олоо. Экинчи зымды дагы ошондой кылабыз. Эми экөө тең заготовка болду. Экөө тең олоо жабышты. Экөөнү жабыштырарда дагы бир кислотага малабыз тагын. Экөөнү тең тийгизип, мынакей пайка болду. Эми бул тонкий зым. Андан кийин бул толстый зым. Тоже ошо спичканын башындай болуп арчыйбыз. Кислотага сөзсүз малабыз. Эмнеге кислотага малабыз? Болбосо олоо менен жездин ортосунда реакция болбойт. Олоо малгандан кийин тийгизебиз. Мынакей олоону алды. Экинчисин да тийгизебиз, олоону алды. Эми ошо экөөнү бири-бирине жабыштырарда дагы ошо бири-бирине кислота тийгизип алабыз дагы. Экөөнү мындай кылып, мынакей тооңдар пайка болду. Эми бул тонкийраак зым. Эми мындан толстойраак зымды пайка кылабыз. Эми мынакей. Бул 1,5 сечение. Экилик десе да болот. Буну дагы биз кислотага тийгизип, олоо заготовка кылып алабыз. Азыр олоо паяльникте калбай калды, ошон үчүн шала болуп калды. Паяльникте олоо жакшы болсо ошону жабыштырып алат өзүнө зым. Заготовка кылып алдык. Буну дагы заготовка кылабыз. Бир аз олоодон монгу. Олоонун десе эле олоо жабышып туруп калат ушунга. Эми дагы бир аз жабыштырган дагы боло болсо олоону жабыштырып алабыз. Экөөнү тең химияга жакшы реакция болуш үчүн мынакей тооңдар пайка болду. Кааласаңар жанашасына пайка кылсаңар болот. Ушинтип пайка кыласыңар туугандар. Паяльник менен иштегенде сөзсүз пайка болуп отурган металл менен ортосуна кислотаны тийгизип, андан кийин олоо реакцияга өтөт. Эгер кислота жок болсо, олоону өзү менен жабыштыра албайсыңар. Ушуну кайра машыгып, ар түрдүү зымдарда машыгыңыздар, жана бизге жибересиңер. Барыңарга ийгилик.